5 мүнөттө стресстен кантип арылабыз? Бардык оорулардын келип чыгышынын негизги себептеринин бири бул стресс. Биз аны менен күн сайын бир нече жолу кездешебиз. Ал эми стресстин кадимки сарсанаа болуудан же кыска мөөнөттүү нервдик чыңалуудан кантип ажырата алабыз? Кененирээк айтып беребиз. Стресс бул кадимки реакция. Эгерде сиз жакындарыңыз менен урушуп кетсеңиз же жумуштагы көйгөйлөр сизди кыжалат кылып жатса, анда маанайыңыз түшүп кыйналасыз. Бул күнүмкү көрүнүш. Ал бат эле өтүп, физикалык чөйрөңүзгө таасирин тийгизбейт. Ал эми өнөкөт стресси оюнчук эмес. Күндөр өтө берет. Ал эми тынчсызданууңуз эч жакка кетпестен күндөн күнгө көбөйө баштайт. Келгиле, алдыда оор стресстин белгилерин карап чыгалы. Түнкү уйкусуздук, тынчы жок уйку же тынымсыз уйку, дем алыштан же эс алуудан кийин да басылбай турган чарчоо, баш ооруу, баш айлануу, жүрөк айлануу, табиттин жоктугу же тескерисинче ашыкча тамактануу, ичеги карын оорулары, ысыкка же физикалык күчкө байланышы жок тердөө, концентрациялоо кыйынчылыгы, унутчаактык, кызыгуунун жоголуусу, либидонун азайышы, күтүлбөгөн жерден арыктоо же тескерисинче салмак кошуу, аллергиялык типтеги бүдүрлөр, маанайдын кескин өзгөрүүсү же туруктуу депрессия, коркуу, ачуулануу жана агрессивдүүлүк. Эгерде стресстен арылбай жүрө берсеңиз, сизде өнөкөт чарчоо, мотивациянын жоктугу жана физикалык оорулар пайда болот. Ал эми стресске каршы тура албасаңыз, аны бир нече мүнөттө жеңүүгө жардам берген кеңештерди пайдаланып көрүңүз. Анда кеттик. Биринчи, сыртка чыгып таза аба менен дем алыңыз. Албетте ачык асман алдында чуркоо сиздин оюңузду иретке келтирип, денеңизди тонуска алып келет. Ал эми стресстүү кырдаалдарда жана дүрбөлөңгө түшкөндө адамга жок дегенде 15 мүнөттүк сейилдөө керек. Болгону 5 мүнөт болсо да сыртка чыгып келүүгө аракеттениңиз. Таза аба менен жөө жүрүү жүрөктүн кагышын калыпка келтирип, оюңузду жыйноого жардам берет. Күн сайын энергияңызды толтуруп, мээңизди эс алдырып туруу үчүн атайын экскурсияларды уюштуруп туруңуз. Баса, суу объектилерине жакын жерлерди тандаңыз. Суунун шаркыраган үнү эс алдыруучу эффекти күчөтөт. Экинчи, үйүңүздү иреттеп чыгыңыз. Эң кызыгы, кандайдыр бир нерселерди тазалоо жана буюмдарды ордуларына коюу ойлоруңузду иретке келтирүүгө көмөк көрсөтөт экен. Ошондой эле сүйүктүү музыкаңызды коюп алсаңыз да болот. Ал оюңузду топтоого жардам берет. Психологдордун айтуусуна караганда, кийимдериңиздин же болбосо буюмдарыңыздын орду-ордуна турушу сиздин нерв клеткаларыңызга дагы өз таасирин тийгизет. Үчүнчү, дасторкон жайыңыз. Ооба, сиз туура уктуңуз. Нервиңизди тынчытуу үчүн психологдордун айтымында жумуш ордунда эмес, атайын жайылган дасторкондо тамактануу жетиштүү. Деги эле тамак бул жашообуздун маңызы эмеспи? Дасторконду туура жасалгалоо майрамдык маанай тартуулап көңүлүңүздү көтөрөт. Жана биздин талкаланган нерв системабыз дал ушул нерсеге муктаж. Эскертүү: кунт коюп угуңуз. Дасторконуңузда пайдалуу гана тамактар болуусу абзел. Тез татым жана жарым фабрикаттар жөнүндө унутуңуз. Төртүнчү, оюңузга келгендин баарын дептерге жазыңыз. Клиникалык психолог жана өспүрүмдөр жөнүндө жазылган китептин автору Джон Даффи стресстен арылуу үчүн мен оюмдагы нерселерди жазып турам. Мисалы, түрдүү ойлор, кырдаалдар, адамдар менен болгон мамилелер, келечектеги макалалар үчүн идеялар. Мына ушулардын баардыгын күндөлүгүмө жазам. Бул чыгармачыл процесс натыйжалуу, анткени биз көйгөйлөрдөн алаксып, акыл оюбуз тазаланып, чыңалуубуз басаңдайт, дейт өз сөзүндө. Бешинчи, чыгармачылыгыңызды жандандырыңыз. Ар кандай көйгөйлөрдөн алыстап, эс алуу үчүн бактылуу балалыктагы жакшы адаттарыңызга кайрылыңыз. Ал үчүн балалыктын кадимки хоббилери менен алектенүү керек. Карандаштар, боёчу китептер, алар чоңдор үчүн дагы бар. Пластилин сизге эң керектүү каражаттар. Булар сиздин келечектеги идеяларыңыз менен беттешүүгө, кыялдарыңызды өркүндөтүүгө көмөк көрсөтөт. Алтынчы, жакшы көргөн музыкаңызды угуңуз. Музыка адамдын жан дүйнөсүн эргитет, серкитет жана эс алдырат. Айрым адамдар музыкасыз жата калса бир күн да жашай алышпайт. Ошондуктан маанайыңыз жок болуп, стресске кабылган учурда сизге дагы музыка угууну сунуштайбыз. Музыканы өзүңүздүн маанайыңызга жараша, табитиңизге жараша тандаңыз. Бул эң жакшы жана натыйжалуу ыкма. Акырында өзүңүзгө келип, кадимкиде эс алып калганыңызды сезесиз. Жетинчи, күлкүлүү видео көрүңүз.
Стресс менен күлкү бири-бирине карама-каршы келген дүйнө. Ошондуктан стресс болгон кезде интернеттен күлкүлүү роликтерди таап, бир-экөөнү карап алуу жетиштүү. Айрыкча жаныбарлар жана кичинекей балдар катышкан видеолор өзгөчө күлкү тартуулайт. Баса, комментарийге жакшы комедиялардын аттарын жазып коюуну унутпаңыз. 8. 4, 7, 8 дем алуу көнүгүүлөрүн жасаңыз. 4 секунда ичинде мурун менен дем алып, андан соң 7 секундага демиңизди кармап туруңуз. Демди оозуңуз менен жай чыгарып, 8ге чейин санасаңыз болот. Бул көнүгүүнү 1-2 жолу кайталаганда деле натыйжасын берет. Жүрөгүңүздүн согушу басаңдап, башыңыздагы ойлоруңуз иретке келет. Бул ыкманы стресске кабылганда же болбосо бир аз чарчап калганда сөзсүз колдонуп көрүңүз. 9. Китеп окуу, медитация жана башка жолдор менен. Стресстен арылуунун дагы көп жолу бар. Мисалы, колуңузга фантастика же күлкүлүү жанрдагы китепти алып, окуп баштаңыз. Сюжети кызыктуу китеп мээңизди эс алдырат. Андан тышкары медитация менен да алектениңиз. Кээде стресстен арылуунун бирден бир жолу бир нече мүнөт тынч отуруу. Ал эми бул убакыт ичин бош өткөрбөш үчүн медитация менен же болбосо визуализация менен алектенсе болот. Стресс учурунда чай ичиңиз. Күндө ичкен чайга организм көнүп калган чыгар. Ошондуктан нервти тынчтандыра турган чөптөр кошулган чай жасап ичиңиз. Мисалы, ромашка чайы. Баса, жаздыктын жардамы менен да ачууңузду чыгарып алсаңыз болот. Кээде стрессти баспай, кайра денедеги баардык сезимди сыртка чыгарыш керек болот. Ошондой маалда жаздыкты жакшылап согуп алыңыз. Стрессти тез басууга жардам берген дагы бир ыкма, жаныңызда сүлгү бар болсо, аны муздак суу менен суулап, желкеңизге бир нече секунд басып туруңуз. 10. Көбүрөөк физикалык активдүүлүк. Биология курсунан физикалык активдүүлүк бакыт гормондорунун булагы экендигин эсиңизден чыгарбасаңыз керек. Спорт менен машыгуу эндорфиндерге дем берип, организмиңизди чыңдайт. Күнүгө эртең менен көнүгүүлөрдү жасоого, кечинде чуркоого, велосипед тебүүгө өзүңүздү мажбурлаңыз. Эгерде шартыңызга туура келсе, бийге, бассейнге же ушул сыяктуу иримдерге жазылыңыз. Ошондо стресске жата калса убакыт да таба албай каласыз. 11. Муздак жана ысык душ. Баса, сууда сүзүү жөнүндө. Суу стресстен арылтат жана абалыңызды жакшыртат. Контрасттык душ кабыл алыңыз. Бул сиздин денеңизди жана рухуңузду чыңдап, стресстен арылууга жардам берет. 12. Ыйлап алыңыз. Күбүтүңүз толуп, чыдамыңыз жок калганда, жаздыгыңызга ыйлап көз жашыңыз менен баардыгын чыгарып алыңыз. Денеңиз булчуңдарын жеңилдетип, сизге ыраазычылык билдирет. Эскерте кетчү нерсе, жүрөгүңүздөгү ооруну алкоголь же тамеки менен жок кылам деп эч ойлобоңуз. Бул стресстен убактылуу гана арылтуучу каражаттар. 13. Башыңызды керексиз ойлордон арылтыңыз. Ийгиликсиз эскерүүлөрдү ойлонууну токтотуңуз. Алар өтүп кеткен, демек нервиңизге арзыбайт. Андан көрө келечек тууралуу кыялданып, пландаштырып, аларды ишке ашырыңыз. Жеңилип калуудан коркуу сезимин ыргытып жибериңиз. Позитивдүү ой жүгүртүү стресстен арылтуучу эң жакшы дары. Эгерде жогоруда айтылган кеңештер сизге жардам бербей жатса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыңыз. Ушуну менен бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Ар убак өзүңүзгө кам көрүп туруңуз. Видеобуз пайдалуу болгон болсо, лайк басып, биздин каналга катталганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө достор. Видео жакса лайк басып, ой пикириңизди калтырып коюңуз. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук көп кызыктуу видеолор чыгып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.